Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы электр энергиясын үнөмдөө үчүн күн сайын кечинде соода борборлордун, дүкөндөрдүн жана оюн зооктордун сыртындагы жарыктарын өчүрүүгө буйрук чыгарды. Аларды күн сайын текшерүүгө эртең менен жана кечинде рейдтер жүргүзүлүп турат. Өнөр жай жана энергетика министрлиги элдерди электр энергиясын үнөмдөө үчүн көмүр жагууга, газ колдонууга чакырды. Ал эми бул чечимге шаар тургундарынын көз карашы кандай, биргеликте билебиз. Көчөдөгү светтер бар өчүп калган жаман эле болбоду. Биздин, например, айылда көчөдө светтердин баары өчүп калып, капкараң илгерки убакка келдик. Ошо жакшыбы? Наоборот, электр жарыгы жакшы болмокта. Бүт көчөлөрдүн баары тең. Жүзү көрүп турат, анча-мынча бала чакалар. Көчөлөрдүн баары тең капкараң болуп калды. Ошо жакшыбы? Эч баса албайбыз, тура албайбыз. Айыл жакта. Туура эмес бул өчкөнү. Борборубуз болсо чоң өзүбүздүн Бишкектей болгон, столицабыз болсо сыймыктанган. Анан кечинде бул туура эмес го деп ойлойм мен. Урунтта көйүшү мүмкүн, караңгылыкта. Эми борбордо эми лампочка эмнеdir, анчалык энергия кетпейт да буга. Эми жаркырап Бишкек деген эми канча жылдан бери өчпөгөн лампочка эми быйыл эле өчүп калып атса, туура эмес го дейм. Туура эмес го, карапайым элге аябай эле кыйын эле болот го. Свет жок канча жашоо болот. Өчүрүп койгондо кыйын эле болуп калат го, бөлүнүп калбадыкпы биз киши. Свет жок, жашоо жок деп, светсиз кантип жашайбыз. Туура эмес эле. Туура элдин баары эле туура эмес көрөт, светин өчүргөндү. Жалгыз ишенгенибиз азыр бийлик болуп атса, анан азыр свет өчүрүп койсо. Жок, эми жарыктарды эметип атса экономдоп атпайбы? Токтогулда суу жок деп, туда-суда. Анан эл көргөндө көрөбүз да. Негизи электр энергияны калкка көбөйтсө кыйын эле болчу да. Анан ошон үчүн мамлекет чара көрүш керек. Башка жака токту алып кетип атат, ошону Кыргызстанга полный жеткирсе, ошол туура болмок деп ойлойм да. Анан азыр башка жака чыгып кетип атат, өзүбүзгө жакшы жетпей калып атат. Мен каршымын, анткени үчүн эмиден жаңыдан өнүгүп келет азыр Кыргызстан, анан зачем өчүрүпчү? Эми жалпы Кыргызстандын экономикасына караш керек да. Мисалы суу сактагычта суу азайып бартат. Эми болуп бартат, бирок эми өзгөрбөс, көлөм азайып кеткен. Мунун баары жөндөөлүү эмес болсо керек, жөндөөлүү. Абалда мамлекетке керек нерсе болсо эле болот. Экономия biraz калтырабы. Өчүрбөй эле койсо жакшы болмок. После работы келге үйгө бараткан адамдар көп. В некоторых местах очень страшно бывает, когда свет отключен. Менин көз карашым бул жамандык. Эмне дегенде азыр Бишкек шаарына көптөгөн студенттер келген. Шаарды өзгөртүш үчүн бул кечки маал, студенттер бошоп калган маалда. Ошон үчүн свет энергиясы өчүрүлгөн жакшы болот деп ойлойм. Карашым туура эле, анткени ар бир адамдарга жетиш керек энергия. Анткени канчалык эконом кылсак, суу, свет ошончолук өзүбүзгө узагыраак колдонот. Өчүргөнгө болбойт болуш керек. Мисалы үчүн парктар жарык болуш керек. Лоча, кража, тоногондор пайда болот. Албетте сууга байланыштуу суу аздап атпайбы? Мисалы чүйгүгө негизи нарындын суу сактагычынан келет, мен өз көзүм менен өтүп баратып көргөм. Суу аздыгынчы. Ошо сууга байланыштуу болуш керек. Түндө анан баары иши уктап атканда өчүрсө, анда эчтеке болбойт го дейм, чын эле керек болсо ушунуш керек. Ондон кийин кичине кечирээк болсо жакшы болмок, анткени көп эле киши ондон кийин үйгө келет да, иштен кийин. Азыр кичине мындай неудобно болуп калмак. Кээ бирлер деген сабак жаза албай калат, кээ бирлер болсо жумушка албай калышат. Мисалы деген чоң апалар, чоң аталар көрө албай калышат, кээ бирлерчи. Ошон үчүн деген жарыктандыруу жакшы болот. Кечинде жарыктарды өчүрбөй эле коюш керек го дейм. Себеби кечинде жарыктарды өчүрсө көбүнчө кылмыштуулуктар көбөйүп кетет деп ойлойм мен. Башка жакта экелеп буш керек да, светтен эч канча кетпейт көчөдө освещение, менин оюмча. Албетте сууга байланыштуу суу аздап атпайбы? Мисалы чүйгүгө негизи нарындын суу сактагычынан келет, мен өз көзүм менен өтүп баратып көргөм. Суу аздыгынчы. Ошо сууга байланыштуу болуш керек.